Стабильность и постоянство. Туруктуулук. Бир канча күн мурун наставник Мехронго анча чоң эмес жылмакай таш алып келип, гүлдөрдү сугаруучу водопроводдун астына коюп кой деп өтүнгөн. Суу жерди оюп, чуңкур кылып салбаш үчүн жана гүлдүн тамырларын сыртка чыгарып салбаш үчүн. Суу ташка агып, анан жанындагы гүлдөргө чачырап турчу. Күндө кранды жапкандан кийин деле суу бул ташка тамчылап турчу, 1 минутка дагы кыймылын токтотпой. Бүгүн наставник Мехронду водопроводко келүүсүн суранды да, колу менен ташты көргөзүп: "Карачы, бул укмуштуу. Суу ташка караганда алда канча жеңил жана жумшак. Бирок ал баары бир ташты тешип салган. Акылга сыйбайт, туурабы? Кандай ойлойсуң? Ташты жеңиш үчүн сууга кандай күч жардам берди?" деди. Бир аз күтүп, наставник кайра өзү жооп берди. Бул туруктуулуктун күчү. Кийинки руханий закон суунун тамчысы убакыттын өтүүсү менен ташты дагы теше алары жөнүндө айтылат. Карачы, убакыттын өтүүсү менен суунун тамчысы ташка оюк кылып салган. Бул руханий закон практика менен түзмө-түз байланышта. Сен руханий жактан ушул мен сага үйрөткөн закондорду сактап, практика кылып атып өсөсүң. Дайыма бир точканы ура берсең, дайыма кыймыл аракетти жасай берсең, сага жакпай атса дагы, кыйын болуп атса дагы, бирок өзүңдүн жолуңду уланта берсең, ошондо гана сенин жашооңдо дайыма иштеп туруучу система пайда болот. Бир тамчы суу эч убакта ташты теше албайт эмеспи? Бирок суу күндө бир точкага тама берсе, ташты теше алат. Акылга сыйбайт, чын эле ошондой. Бул шумдуктуудай күч. Бул туруктуулуктун күчү. Бул сен эмнени пландаштырсаң, ошонун баарын ишке ашыра аласың дегенди билгизет. Сен эмнени ойлосоң, ошонун баарын жасай аласың. Бирок эгер сен туруктуулук менен бир точкага тамчылатып турганда гана. Башында результат анча көрүнбөйт. Күмөн саноо сени токтотуп коюшу мүмкүн. Бирок сен эң башкысы толугу менен концентрация кылып жана иш аракетти жасай беришиң керек. Руханият бул практика. Биз үйрөнүп аткан мыйзамдар менен жашаганды башта. Байлык дагы практика кылганда гана келет. Бир точканы ура бер, бир тарапты көздөй кыймылдай бер. Убакыт келет, анан көп нерсеге жетишесиң. Жөн гана бир точканы ура берсең, максатыңа жетесиң, ийгиликке жетесиң. Суу жөнүндө унутпа. Дарыяда суу ташты жылмакай кылып коет. Же таш канчалык суудан катуу болсо дагы тамчы ташты теше алат. Демек, жумшактык бул калп эле болушу мүмкүн экен да. Чындыгында сырткы жумшактык гранит ташынан дагы катуу болушу мүмкүн, деп Мехрон жыйынтык чыгарды. Суу таштан алда канча жумшак, демек алы жоктой көрүнөт, бирок ал калп, деп түшүндүргөн уланты наставник. Логикага салсак, акылга сыйбайт, кантип эле суу тамып отуруп ташты тешет деген. Бул калп, бул руханий принцип, бул Кудайдын күчү, жаратылыштын күчү. Мына ушул чындык. Калп деген ал адамдардын башында. Логично ойлогондо бул акылга сыйбайт. Адамдар алдына максат койгондо, өзүнүн кыялын аныктаганда, алар ушул ловушкага түшүп калышы мүмкүн. Анткени эгер логикага салсак, суу ташты эч убакта теше албайт. Бирок ал тешет. Бирок ал туруктуу, токтобостон тамчылаганда. Сен дагы туруктуу, стабильно өсүп өнүгүп турушуң керек. Дайыма практика кылып турушуң керек. Дайыма молиться айтып турушуң керек. Баарын өз убагында жасап турушуң керек. Сен стабильно жана өз убагында намаз окуганда өзүңө дисциплинаны, күчтүү эркти өнүктүрөсүң. Өзүңдү туруктуу кыймыл аракетке машыктырасың. Өзүңдүн каалоолоруңду туруктуу түрдө башкарасың. Акча жагынан жана жашоонун башка тарабынан да ийгиликтүү, туруктуу кыймыл аракеттерди кыласың. Эсиңде болсун, эгерде туруктуу түрдө акча бөлүп баштасаң жана туруктуу түрдө инвестиция кылып баштасаң, бай болосуң. Так ошондой эле туруктуу түрдө дайыма намаз окушуң керек. Анткени бардык религияда айтылат, кандайдыр бир убакытта гана адам молиться этиш керек. Ушундай молитва сенин характериңди тарбиялайт. Бул дайыма зарядтап туруш керек болгон сотовый телефон сыяктуу.
түгөнбөс күч менен заряддалып алсак болот жана аны практикада колдонсок болот. Тамчы суунун күчү анын туруктуулугунда. Суунун тамчысы таштан күчтүү эмес, анын ардыкчылыгы, туруктуулугунда, так ошол бардык тоскоолдуктарды жеңет. Эгер суу туруктуу түрдө тамчыласа, ал ташты жеңет. Анын күчү катуу таштан да күчтүү болот. Демек, эрк, туруктуулук мына ушулар максатка жетүү үчүн талап кылынат. Мына ошол руханий закон көпчүлүк адамдардын башында түзүлгөн калып, түшүнүү үчүн сен аны көрүшүң керек. Сен тирүү калыш үчүн күндө тамак жейсиң, ар секунд сайын дем аласың. Ошондой эле биздин максатыбыз, кыялдарыбыз дагы дем алып, тамактанып турушу керек. Алар эмне менен дем алат? Биздин ойлорубуз жана пландарыбыз менен, консультациялар жана маалыматтар менен. Алар эмне менен тамактанышат? Биздин практикабыз жана умтулууларыбыз менен. Бул жерде ферма закону да иштейт. Бул эмне болгон закон? Карачы, биз бир жолу эле бакка 2 жумалык сууну коюп туруп, эртерээк ала бергиле, менин убактым жок деп айта албайбыз. Же болбосо биз бир күндө эле көп күнгө жетерлик кылып дем алып коюп анан ал жөнүндө кабатырланбай эле жүрө албайбыз. Бир жылга жетерлик кылып тамак ичип алып, анан саякаттап жүрө албайбыз. Священник бир жылга жасай турган молитвалардын баарын чогултуп алып, бош убактысында окуп койбойт. Туруктуулук бул керемет.